Kelinglar, assalomu alaykum. Kelinglar. Karısı bardın ırısı var деген söz el oğuzunda bekerinden айтылып келе жатпаса керек. Анын сыңарындай мамлекетте керек болсо ар бир үй бүлөдө берекенин, ынтымактын, тарбиянын жана нарк насилдин болуусуна ата-апалардын орду чоң. Андыктан алардын аз калган өмүрүн шаңга, бактылуулукка айлантып, ден соолугун сурап, көңүлүн көтөрүү ар бир адамдын милдети. Бүгүн дал ушундай максатты көздөгөн Ош шаарынын жетекчилери эл аралык карылар күнүнө карата 115 жаштагы Ибахон Тешебаевадан кабар алышты. Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмат Тентибаевичти атынан şu келеткен байрамдар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге тынчтык, амандык, şu bana жашыңыз улана берсин. Ибахон эне 1902-жылы туулган 3 кыздын, 20дан ашуун неберенин, 50 чукул чеберенин, 30дан ашуун кыбыранын сүйүктүү энеси болуп, ал күчтүү акыл насаатын айтып олтурат. Ал эми андан кабар алып, көңүлүн көтөрүп келген вице-мэрге туугандары ыраазычылык билдиришти. Babamız ham tanchog'ini sog' qilsin, biz ham ularning qatorida tinch bo'laylik. Sizlarga ham rahmat, kelganinglarga tanchog'inglar sog' qilsin. Hammamiz biz babamizdan ham rahmat, babamizga ham mana bizga bosh bo'lib shu yerda o'tiribdi. Rahmat. Бактылуу карылыктын доорун сүрүп, уул кыздарынын бешенесинде ысык чайын ичип отурганга эмне жетсин. Бирок аз калган өмүрлөрүн жакындарынан алыс. Уул кыздарынын мээримине зар болуп отурган карыларыбыз да жок эмес. Алардын бири Ош шаарындагы Боорукердик үй интернатында 5 жылдан бери жашоолантып келе жаткан Рахаткан эне. Перзент 7 айлык болгондо эки уулум тең мындай узулнуга тартты, эки уулу тең уул экен. Эгиздерим анан өзүм биздин айткан дегендей болот да. Şu alkaştın baldары дағы мага асқата olur деппин да. Дегенім Алла Таалага сени мана да кылай деген экен. Ana жетеле ал койду. Балдарым өкөтө уул экен. Ола ке баланы болгон. Рахаткан апанын учурда караарга баласы, жөлөргө бир тууганы жок. Турмуштун ташбордугуна көнүп калган эне бул жайдагы жоролору менен убакыт өткөрүп келүүдө. Ата-энеңерге жакшы мындай изат урмат кылгыласа да кылоюңдар. Анан кийин ата-энеңерди сиз деп силерди дагы эми чоңойткондо ала попо кылып чоңойтот десе да кылоюңдар. Бизди багат деп чоңойтушат десе да кылоюңдар. Ал эми Өзгөн районунун Акжар айылынан боломун деген Токтор Курбанбаев ата убагында бир топ мекемелерде айдоочу болуп эмгектенген. Алланын дарамети менен 3 кызды болуп, уул көргөн эмес. Учурда кыздары борбордо өз турмуш тиричиликтери менен алек болсо, Токтор аба карылар үйүндө жашоо кечирүүдө. 3 кыз бар, Кудай шүгүрү, 3 тең Бишкектадыр. 3 звонить этип турат, небере, чеберелер бар. Берге ошо аял өлгөндөн үй сатып берип, үй жок. Kızların aldığına varıp oturuşa mümkünçülük olmaya kalıp berge gelişe tura geldi. Berge yaşarına 5 yıl olup kaldı. Боорукердик үй интернатынын жетекчилигинин билдиргенине караганда баштагы жылга салыштырмалуу бул жайга келген карылардын саны аз. Мындан сырткары Ош шаардык мэриясы тарабынан карыяларга болгон камкордук жыл санап жакшырууда. Былтыркы жылы ушул кезге 28 болчу, бүгүн 24 карыгартаңдар. Ошо азайды десек болот да 4 кишигечи. Жыл башынан эле ушул жанагы акча каражаты каралып атканда мэрия толугу менен эле бүт бардык шарттарын түзүп бөлүп берет. Тамак ашына азыр ушул балдарга 110 сомдон, карыгартандарга 100 сомдон кылып бөлүп берет. Балдардын полдиги да бар. Акча каражаты жетерлик, бардыгы эле жетишип турат. Бул жайда жашоолору 100 эсе жакшы болуп, алтын аяктан суу ичсе да улгайган адамдар үчүн баласынын мээрими, камкордугу, ата-апа деп жөн гана айтып койгон сөздөрү оорду толгуз. Андыктан ар бир уул кыз бала кезден бапестеп чоңойткон ата-энесин башкалардан көз каранды кылбаса,